лекциянын экинчи бөлүгүндө негизинен сөз Памирлик, ферганалык жана Россиядагы кыргыздар жөнүндө болот. Алыскы чет өлкөдө жашаган кыргыздарга Афганистан жергесинде, Афган мамлекетинде жашаган кыргыздар кирет. Афганистанга караган кыргыздар негизинен Памир жергесинде жашаган. Тарыхта кыргыздар Памирди байыркы доордо эле, орто кылымдарда эле мекендеп тургандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Эгерде кийинки мезгилге кайрыла турган болсок, Жуңгар хандыгы кыргыздарды чапкан мезгилде азыркы Кыргызстандын түндүгүндө жашаган бир топ уруулар Фергана тарапка жер которуп, айрымдары Памирге чейин, Гисар Гүлөпкө чейин жер которгон. Анткени ошол кыргыз тарыхында, казак элинде дагы айтылат, Жуңгар хандыгынын жапырыгынын мезгилинде кыйынчылыкка учураган казактар кайыңдын согун ичип, кыргыздар Гисар Гүлөпкө чейин, ушу Памирге чейин качууга аргасыз болгон. Памирдеги кыргыздар негизинен ичкилик урууларынын өкүлдөрү. Памирдеги кыргыздар коңшу мамлекеттерге каратылды деп эсептелгени менен өздөрүнүн гана уруу башчыларына баш ийишип, коңшу мамлекеттерге анчалык катуу көз каранды болгон эмес. Кийинки эле тарыхый маалыматтар боюнча 1978 жылы Афганистанда төңкөрүш, революция болуп, ошондон кийин кыргыздар кыйын абалда калган. Ага чейин Кыргыздын башында турган Рахманкул хан Афганистандын башкаруучусу ханы Мухаммед Закир Шах менен жакшы мамиледе болуп, 1964 жылдан баштап ошо Афганистандагы эң жогорку бийлик деп эсептелген Ляо Жырга улуу чогулушка ар дайым катышып, кыргыздардын кызыкчылыгын коргоп келген. Маалыматтар боюнча Рахманкул хан Памирдеги афгандык кыргыздардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн, ал жерге электр энергиясын алып барыш үчүн, жолдорду курдуруу үчүн, элдин саламаттыгын сактоо үчүн кан көрүп бир топ ийгиликтерге жетишкен. Бирок 1978 жылдагы Афганистандагы көтөрүлүштөн кийин Памирлик кыргыздар өтө кыйын абалда калып, алар Памирден жер которуп Пакистанга өтүүгө. Тарыхый маалыматтар боюнча Рахманкул жетектеген кыргыздардын бир бөлүгү 1300 кыргыз, 280 үй бүлө Памирден Пакистанга качууга аргасыз болгон. Пакистанга барганда дагы аларды жакшы турмуш күткөн эмес. Ал Пакистандагы эң алган айылдардын бирине барып баш калкалашып, ошол жерде күн өткөрүшкөн. Бирок Пакистандын ызык климатына, жер шартына көнбөгөн кыргыздар малынан ажырап, бир топ кыргыздар чыгымга учурап, айрымдары кайрадан Кичи Памирге өзүнүн жерине көчүп келүүгө аргасыз болгон. Ошол мезгилде Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча комитетине кайрылып, Пакистанга качкан кыргыздар Рахманкул хандын жетекчилиги менен самолет менен Түркияга көчкөн. Эми чет элдик кыргыздар жөнүндө айтканда, ушул Түркиядагы кыргыздар жөнүндө. Алардын Түркияга негизинен кандайча барып калгандыгын жогоруда айттык. Бул Афганистандагы 1978 жылдагы элдик көтөрүлүш, анан кийин граждандык согуш менен байланыштуу болгон. Эми Түркиядагы кыргыздар мурундагы тарыхый маалыматтар боюнча Түркияда анчалык көп эмес кыргыздардын диаспорасы жашап турган. 3 самолет менен 1138 кыргыз Түркияга учуп келишип, Бириккен Улуттардын көргөн камкордугу менен Түркиядагы Ван шаарынан 35
чакырым аралыктагы Мурдатадан эле кыргыздар мекендеп келген жерге келип отурукташып жайгашкан экен. Түркиянын өкмөтү ошол качкын кыргыздарга мүмкүн болушунча кам көрүүгө, алардын экономикалык маселелерин чечүүгө аракет кылган. Ошол жердеги барган кыргыздар Каракундуз деген жерге жайгашып, ошол жерде өнүгө баштаган. Азыркы мезгилде Түркиядагы кыргыздардын саны 4000ге жакындап калды. Бул кыргыздардын кызыкчылыгын көстөгөн атайы уюмдар бар. Булак деген атайы гезит чыгарышат. Булардын турмушу жөнүндө, Памирде кандай жашагандыгы жөнүндө ошол француздук этнограф, тарыхчы Реми Дор ооган Памириндеги кыргыздар деген эмгегин жазган. Бул китеп 1993 жылы Бишкектен кыргыз тилинде чыккан. Мындан тышкары алыскы чет өлкөдө жашаган кыргыздар Европанын айрым мамлекеттеринде бар. Эгемендүүлүктүн шартында о чек аралардын ачылышы менен азыр кыргыздардын диаспоралары дүйнөнүн көп мамлекеттеринде жашашат, иштешет. Аны ушул кийинки мезгилде массалык маалымат каражаттары аркылуу, газета, журналдар аркылуу, ушул телевидение аркылуу көп эле көрсөтүүлөр болуп атат. Ал жака барган кыргыздар негизинен көпчүлүгү орун очок алышып, ал жакта жакшы кызматта иштеп аткандары дагы бар. Бирок негизинен азыркы мезгилде ушул статистикалык маалыматтар боюнча 1 миллионго жакын кыргыз ушул алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде күн өткөрүүдө. Эми жакынкы чет өлкөдөгү кыргыздардын тарыхына кыскача токтололу. Бул жакынкы чет өлкөдө жашаган кыргыздардын көпчүлүгү Фергана чөлкөмүндө жашашат. Байыркы доордон баштап эле орто кылымдарда дагы Фергананы кыргыздын көптөгөн уруулары жердеп келген. Тарыхта белгилүү 1709 жылы Фергананын калкын жетектеген төбөлдөр Фергананы Бухара эмирлигинен бөлүп, өзүнчө мамлекеттик бирикме Кокон ордосун негиздеген. Тарыхый маалыматтар боюнча Кокон ордосун негиздөөгө кыргыз менен кыпчак төбөлдөрү роль ойногон. Өзгөчө 19-кылымдын ортосунан баштап Кокон хандыгында негизинен кыргыздар менен кыпчак төбөлдөрү үстөмдүк кылган. Бул жөнүндө биз алдыңкы темаларда айтканбыз. Демек, Фергана чөлкөмү байыртадан эле өзбектердин, кыргыздардын, кыпчактардын жана тажиктердин биргелешип жашаган чөлкөмү болгон. Кокон хандыгы негизделгенде Кыргызстандын түштүгүндө жашаган, өзгөчө Фергана жеринде жашаган кыргыздар Кокон хандыгынын туруктуу калкы болуп калган. Мына Кокон хандыгы Шералы хан болгондон кийин, Шералы тарыхта айтылгандай, бул таластагы кыргыздардын колунда тарбияланып, андан кийин нүзүп баштаган билермандардын жетекчилиги менен 1842 жылы Коконго хан көтөрүлгөн. Шералыдан кийин анын балдары өзгөчө көп жыл, 25 жылдан ашык Кокон хандыгын бийлеген Кудаяр хан бул кыргыздардын жээни болгондуктан кыргыздардын таасиринде болгон. Маалыматтар боюнча Кокон хандарынын бир тобунун аялдары кыргыздар болгон. Ошондуктан кыргыздар менен кыпчактардын таасири Кокон хандыгында күчтүү болгон. Демек, кыргыздар Кокон хандыгынын негизги калкынын бири гана болбостон, Кокон хандыгынын өнүгүшүнө активдүү салым кашып, анын бийлигине активдүү, жигердүү аралашкан адамдар болгон. Кокон хандыгы кыйрагандан кийин
Россия империясынын бийлиги орнотулган. Ал жерде адегенде ошо Фергана обласы түзүлүп, кыргыздар ошол Фергана областынын курамына кирип калган. Кийинчерээк Совет бийлиги орноп, Орта Азияны улуттук мамлекеттерге бөлгөн мезгилде кыргыздар байыркы доордон бери орто кылымдарда, Кокон хандыгынын мезгилинде, кийин Россия империясы өзүнүн бийлигин орноткон мезгилде жашап турган кыргыздын жерлеринин көпчүлүгү коңшулаш Өзбекстан республикасынын курамына өтүп кеткен. Ошол мезгилде Кыргызстан чыккан интеллигенттер ошол Ферганадагы кыргыз жерлерин сактап калууга абдан аракет кылган. Тарыхый маалыматтар боюнча 1897 жылы Россия империясы жүргүзгөн статистикалык эзептөө боюнча Фергана чөлкөмүндө 424 000 кыргыз жашаган. Ферганадагы калктын 30%-ин азыркы мезгилде тиги Өзбекстандын курамына кирип кеткен чөлкөмдөгү калктын 30%-ин кыргыздар түзгөн. 1924 жылы Орта Азияны мамлекеттерге бөлгөн мезгилде бул бөлүштүрүү негизинен субъективдүү жүргүзүлүп, жергиликтүү калктын мүдөөсү, талаптары эске алынган эмес. Жогортудан бөлүштүрүү жүргөн. Натыйжада кыргыздар жашаган көпчүлүк жерлер, кыргыздардын көпчүлүгү ошол кездеги маалыматтар боюнча Өзбекстандын азыркы курамындагы Анжиян, Наманган, Фергана, Жизак, Кокон, Ташкент, Самарканд, Сырдария областтарында кыргыздардын саны арбын болгон. Мына ушул жердеги кыргыздардын бардыгы тең Өзбекстандын карамагына өтүп, кийинчерээк ошол жактагы жүргүзүлгөн саясаттын натыйжасында анан ушу балдарынын келечегин ойлошуп, анан кийинки муундагы балдарын өзбек деп жастырууга аргасыз болгон Совет мамлекети ыдырап аткан мезгилде Өзбекстанда 175 000 кыргыздар жашаган. Алар жашаган айылдардын бардыгы тең, айрымдары ушул кезге чейин кыргызча аталат. Жер суунун аттарынын бардыгы тең кыргызча аталат. Алардын балдарын окутуш үчүн Совет мезгилинде 40тан ашык мектептер, кыргыз мектептери иштеген. Азыркы мезгилде өзүнчө мамлекет болгондо, мына маалыматтар боюнча ошол жакта кыргыздар балдарына эне тилинде билим берүүдө өтө көп кыйынчылыктар түзүлүүдө. Анткени ал жака мугалимдер бизден даярдалып жөнөтүлгөн, ал жака окуу китептери ушул Кыргызстанда басылып чыгып жөнөтүлгөн. Эгемендүүлүктүн шартында Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда түбөлүк достук жөнүндө мамиле түзүлгөн. Экономикалык байланыштардагы акырындык менен оңолуу жолунда болуп атат. Кийинчерээк ушул маданий, саясий байланыштардагы оңолуп жатат. Бара-бара бул эки мамлекеттин ортосундагы мамиле жакшырат деген ойдобуз. Эми Памир кыргыздары жөнүндө дагы кача айтып кетели. Бул Памир кыргыздары биз жогоруда айткандай эң эле бийик тоолуу жерди кыргыздар мурунтадан мекендеген. Кыргыздардын Памирге барып калгандыгы жөнүндө уламыштар бар. Бир уламыш боюнча Кара деген бий кыргыздарды баштап барып Памирге туруп калып, ошонун атынан Кара Тегин деп аталып калган деген уламыш айтылат. Кара деген бийдин аялы Тегина деген болгон экен. Ошонун экөөнүн атынан мына элди жакшы калыстык менен башкаргандыгы үчүн ошол жер Кара Тегин деп аталып калыптыр деген уламыш. Кандай болгон күндө дагы кыргыздар бул жерди мурунтадан эле мекендеп келген. Памир бөлүнгөн мезгилде биз жогоруда айттык, бир бөлүгү Афганистанга карап калган, экинчи бөлүгү жанагы Кытайга карап, үчүнчү бөлүгү Алай жак бети бул кыргыздарга карап, анан кийин бир топ жери ошонун ичинен кыргыздар көп жашаган
жер Тажикстанга карап калган. 1924 жылы ушул Памирди бөлүштүрүп аткан учурда дагы кыргыздар жашаган чоң аймак Тажикстандын курамына өтүп калган. Биз жогоруда кеп кылгандай Совет мамлекети болуп турган мезгилде, бирдиктүү мамлекет болуп турганда мындай бөлүнүүнүн дагы анчалык мааниси болгон эмес. Анткени кыргыздар, Тажикстандагы кыргыздар менен Кыргызстандагы кыргыздар булар бири-бири менен тыгыз эле байланышта, бирдиктүү мамлекетте жашап турган. Ошондуктан бул чек аранын мааниси ошол мезгилде анчалык болгон эмес. Бирок мына эгемендүүлүк мезгилинде, бирдиктүү мамлекет кулаган мезгилде бул кандай кыйынчылыктар болоорун көрүп атабыз. Тарыхый булактарда 1635-36 жылдары Каракорум менен Караөлөңдү мекендеп жүргөн 12 000 түтүн кыргыз Кара Тегин аркылуу Гисарга келгендиги эскерилет. Биз жогоруда айткандай, ошол жанагы кыргыздардын журт которуусу. Кыргыздар Памирди мурунтадан мекендеген, анан жанагы Жуңгар хандыгынын жапырыгынын мезгилинде дагы ошол жака журт которууга аргасыз болгон. 19-кылымда Памирди Кокон хандыгы, анан Кашкар эмири жана Оганстандагы Вахап акими бөлүп алган. Бирок андагы кыргыздар тиги бөлүп алган мамлекеттерге толук баш ийип берген эмес. 1938 жылы Кокондун ханы Мадали Памирде өзүнүн бийлигин бекемдөө үчүн Бостон терек жана Ташкоргон деген чептерин курдурган. Бирок ошол Кокон хандыгына дагы тиги афганистандыктарга дагы бул ал жердеги кыргыздар баш ийип берген эмес. Памирдеги кыргыздардын боштондук үчүн күрөшүн Сахип Назар деген баатыр мүнөз, алып денелүү кыргыз башчысы жетектеген. Сахип Назар менен Кокон хандыгы дагы, анан Ооган эмири дагы эзептешип, андан керек учурда жардам сурап турган экен. Тажикстанга кирип калган кыргыздар Совет доорунун акыркы жылдарындагы маалымат боюнча 106 000ден ашкан. Ал Тажик Республикасынын 4 районуна, Жергетал районуна, Мургап районуна, Шаар-Туз районуна жана Ялал деп аталган 4 райондо жашап турушат. Биз жогоруда белгилегендей, ошол 4 райондун жеринин аттарынын баары, жер суу аттарынын баардыгы тең кыргыз тилинде аталат. Ал жердеги Совет мезгилинде кыргыз тилиндеги мектептер болгон. Мына эгемендүүлүк болгондон кийин ал жердеги кыргыздардын абалы дагы өтө оордоду. Ал жактагы граждандык согуштун натыйжасында Тажикстанда жашап аткан кыргыздардын көпчүлүгү Кыргызстанга көчүп келүүгө аргасыз болду. Негизинен мына чүйөрөнүнө келип жайгашкан тажикстандык кыргыз боордошторубуз арбын. Алар үчүн кыргыз өкмөтү болгон мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө, алар үчүн жер берилүүдө, алар үчүн мына үй курууга жардам берүүгө, социалдык маселелерин чечүүгө, баардыгын Кыргызстандын граждандары деп каттап паспорт берүүгө чоң камкордуктар көрүлүүдө. Лекциянын акырында Россиядагы кыргыздар жөнүндө токтолуп өтсөк. Алдыңкы лекцияларда биз Енисейлик кыргыздар жөнүндө көп айттык. Тарыхый маалыматтар боюнча биздин замандын 5-кылымынан тартып кыргыздар Енисейди туруктуу мекендеп калган. Айрым маалыматтар боюнча кыргыздар Енисейди ага чейин эле коло доорунда мекендеген деген тарыхый маалымат бар. Енисей кыргыздары Монгол жапырыгы, андан кийин жуңгарлардын кысымы, мына ошонун натыйжасында кыргыздардын бир тобу туш-тушка көчүрүлгөн. Бирок Россия империясы Енисейдеги кыргыз жерлерин басып алган мезгилде ал жерде кыргыздар негизинен 3кө бөлүнүп жашаган.
Кыргыздарды князьдар жетектеген. Маалыматтар боюнча 300-кө жакын кыргыздардын майда князьдыктары болгон экен. Бирок алардын бардыгы тең мерчемдүү учурда курултайга чогулуп, кыргыздарга тиешелүү маселелерди биргелешип чечип турган. Енисейлик кыргыздарды басып алыш үчүн Россия империясы тарихи маалыматтар боюнча 1 кылымга жакын аракет кылган. Ушул Сибир жергесин басып алууда Сибирдин бөлөк элдерин басып алуу бир тең, ал эми согушчан кыргыздарды басып алуу бир тең болгон. 1680 жылы орустардын 1600төн турган куралдуу жоокерлери кыргыздарга кол салып, бул салгылашууда кыргыздар жеңилүүгө учураган. 1686 жылы Эренек жетектеген кыргыздар орустарга кайрадан кыйраткыч сокку урган. 1688 жылы чечүүчү салгылашы Монголияда болуп, бул салгылашта Эренек жетектеген кыргыздар жеңилүүгө учураган. 1708-20 жылдардын аралыгында Россия империясы жерин коргогон кыргыздарга кыйраткыч сок куруп, жеңилген кыргыздарды Енисейден Алтайга көчүргөн. Россияга баш ийгенден кийин Енисейлик кыргыздар баш көтөрүүсү кыйын болгон. Россия империясынын мамлекетине баш ийип калган Енисейдеги кыргыздар жергиликтүү бөлөк элдер менен ассимиляцияга кирген. Кыргыздар өзүнүн тилин акырындык менен жогото баштаган. Балдарына орусча ат берүүгө аргасыз болгон. Эгерде билим берүү мекемелери боло турган болсо, ал билим берүү дагы орус тилинде жүргүзүлгөн. Акырындык менен Енисейлик кыргыздар жергиликтүү эл менен, орустар менен, бөлөк элдер менен ассимиляцияга кирип, саны азайган. Совет бийлигинин акыркы жылдарында эсеп боюнча айыртадан бери Россияда жашап келген мурдагы Енисейлик кыргыздардан 40 миңдей кыргыз калган. Эми эгемендүүлүк болгондон кийин Россиядагы кыргыздардын саны азыр көбөйдү. Анткени Кыргызстандан барып, ошол жакта иштеп, билим алып, ошол жакта жашап аткан кыргыздардын саны арбын. Акыркы маалыматтар боюнча 5,5 миллион кыргыз азыркы мезгилде Россиянын граждандары болуп калды. Кыргызстан экономикалык Евразиялык биримдикке альянска киргенден кийин эми чек аралар дагы ачылды. Бул эки мамлекеттин ортосундагы карым катнаш мындан ары дагы күчөйт. Россиядагы кыргыздардын саны дагы өсөт. Жыйынтыктап айтканда, тагдырга байланыштуу, геосаясатка байланыштуу кыргыздар жакынкы жана алыскы мамлекеттерде жашашат. Кыргыз мамлекети өзүнүн конституциясында кыргыздар кайсы жерде гана жашабасын, ал жердеги өзүнүн мекендештерин бардык жагынан коргойт деп жазылган. Ошондуктан кыргыз мамлекети кыргыз атуулу кайсы жерде гана жашабасын, алыскы чет өлкөдөбү, жакынкы чет өлкөдөбү, анын кызыкчылыгын ар тараптуу колдоо милдетин алган.